Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Жашыл чарба программасынын бул жолку чыгарылышында биз сиздерге мына ушундай күнөсканалардын ишмердүүлүгү боюнча көргөзүп беребиз. Деги эле ушул жашылчаларды кандай кылып өстүрүш керек, аларды кандай кылып багыш керек, жалпысынан ушул күнөсканага тиешелүү болгон бир топ суроолорго жооп издеп сиздерге көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Экрандан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Күнөскана иштетүү кирешелүү бизнестердин түрүнө кирет. Кыргызстанда да бул жаатта иштеп жаткан дыйкандар жылдан жылга арбып барат. Сырттан караган адамга оңой көрүнгөнү менен бир топ эле түйшүктүү жумуш. Тилек Токтогазиев бул жаатта 6 жылдык тажрыйбасына таянып, жогорку факторлорго карабастан башка өлкөлөргө барып тажрыйба топтоп келип, Кыргызстанда биринчи жолу улуттук боз үйдүн формасындагы күнөскана куруп иштетип жаткан учуру. Бизден биринчи ушул боз үй түрүндөгү дүйнөдөгү биринчи күнөскана ушундай болуп турат. Муну биз мына полностью ар кандай мондай атайын хамуттарды жасап, цехтан баарын чыгарабыз, баарын атайын ийип туруп, биринчи баарын бүт даярдап туруп, анан краскага алып барып туруп, бияктан краска бүткөндөн кийин бияка алып келип анан чогултуп коебуз да. Биринчи эмени ушу 500 квадратный метр күнөскананы мен биздин балдар где-то 15 күндө чогулткан болчу. Муну болсо экинчисин болсо уже 5 күндө чогултканбыз да. Бул мындай техническая зона деп коебуз. Биякта бүт көмүр жаккан, суу карган, электричество бүт мындай техникалык жактардын баары биякта. Ортосу болсо ушундай өстүргөнгө, анан эң төрүндө болсо уже мен проектим боюнча эгерде кээ бир жаш үй бүлөлөрдө үйү жок болуп, турак жайлары жок болуп атса, анан жумушу жок болуп атса, бул деген ушундай комплекстүү чечим катары жасалган болчу да. Ошол жакта жашап, ичинде жашап, анан биякта иштегенге шарттар түзүлгөн болчу. Күнөскананы куруу, эгин эгүү, аны карап өстүрүү чоң эмгекти талап кылат. Бул күнөскананы куруу долбоору Тилек мырзага таандык. Ал эми жалпысынан Кудайберди мырза ээлик кылат. Ал бул тармакта иштеп баштаганына 1 жылдын гана жүзү болгон. Билбегенинин баарын Тилек мырзадан сурап турат. Анткени бир нерсени эле туура эмес кылуу менен эмгегинин баары текке кетиши мүмкүн. Бул негизи бадыраңды мурда кийин өстүрүп көргөн эмесмин. Бул жаш баладан да жаман болот экен. Муну урук кезинде кичинекей урук кезинен баштап стаканчикке отургузуп сайып, ошондон сугарып неметкенден кийин өзүп, же бир ооруп, же бир эме болуп калса, мына аябай переживать этет экенсиң. Анан кийин уктабайсың, келип күнү түнү ушул жерде эмне болуп калды, кандай болуп калды, эмне керек деп баягы баладан да жаман экен бул. Ооруп калса, адам да ооруп калса айтат да бир жерим ооруп атат деп тигинтип. Бул болсо эми карап туруп өзүң зээниң кейиткен. Аябай переживать этип, өткөн жана катуу суукты өзүңөр эле көрдүңөр Кыргызстанда. Ошондо ушул жерде күнү түнү ушул жерде эмне ушул жерден кетпей түнөп ушул жерде жүрдүк да. Ушул жерде күнү түнү келип баягы эмесинен шамал кирбесин, суук кирбесин деп аябай тегерек четтерин эметип, улам баягы эметип кезектешип ушул жерде эле жүрдүк ушу. Анан буюрса эми кыштын чыктык го деп турабыз азыр. Жабдыктарды сатып алуу, ага жылуулук системасын орнотуу, жумушчу топ дайындоо деги эле тизмектеп айта келсек аябай көп чыгым керектелет. Ачынында Кыргызстанда күнөскана менен иштөөгө болобу? Канчалык деңгээлде кирешелүү бизнес деген суроолор пайда болот. Бизнести кылса болот экен эми. Ал үчүн эмгектениш керек экен. Көп эмгек керек экен бул жака. Биринчиден ушул баягы мен өзүм деле мурда бул теплица боюнча эме кылган эмесмин. İşte görgөн эмесмин, быйыл биринчи жолу эметип атам. Эми эмне дейбиз, көп эмгек кылып, көп эле эмгек кетти бул жерге. Эми эмгектенсе бардык нерселер болот. Канча күндө бир тересиздер? Эми бул биз азыр 2-3 күндө бир терип атабыз, азыркы эмедечи. 2-3 күндө бир терип атабыз, 2-3 күндө бир кээде 100 килограммга чейин чыгып калат. Кээде баягы 50-60 килограммга чейин чыгып, эми 60 килограммдан кем берилбейт да ошо. Бир теплицадан ушуну алып эме кылып атабыз. Күнүгө баягы чоңоюп даяр болуп калган. Күнүгө чоңоюп келгендерин ошолор терип баягы өзүбүздүн сокулук менен базарына алып барып эле ошол жерден
өзүбүздүн кардарлар бар, ошолор постоянно алып турушат. Баасы канча болот? Эми баасы азыркы ар кандай базардын эмесине карата болот экен. Эми Кышында канча болот? Кышында эң көбү 180ге чыкты жаңы жылдын алдында. Бизден алган, оптовый алган бааларычы. Азыркы базында ушу 150дөн, 160тан ушул алып атышат ошону. Андан кем неме кылышпайт килограммына. Демек 150-180 сомдон жергиликтүү дыйкандарга дөң баада өткөрүп берсе, алар үстүнө 5-10 сомдон кошуп сатса, бизге караганда Күнөс Кана тармагы алда канча көбүрөөк өнүккөн коңшу Өзбекстан менен Кытай мамлекеттеринен кирген бадыраңдардын баасы канча болду экен? Деги биздин товарлар базар экономикасында атаандаштыкка туруштук бере алабы деген суроо пайда болот. Биз азыр Сокулук шаарчасынын базарчасында турабыз. Бул жерде азык-түлүктөрдү сатышат экен. Кудайберди байкенин айтымында караганда Күнөс Канадан чыккан баасы, бадыраңдардын баасы 150 сом деди эле. Азыр бул жерде бадыраңдардын баасы канча болуп атат? 150ден бизде деле. 150ден, бул жерде эле. Бадыраңдар каяктан келет? Мисалы, сиздерде башкача узун бадыраңдар бар экен да? Кытайдан келет. Кытайдан келет, булар? Булар Өзбекстандан келет, жергиликтүү бадыраңдар да бар экен. Ал эми мунун эле жанында Кытайдан келген да бадыраң бар экен. Бул баасы канча болот Кытайдан келген бадыраңдар? 130дан. Бул 130дан экен, Кытайдын бадыраңы. Бул болсо 180ден экен. Айырмасы баасы бир аз биздин жергиликтүү бадыраңдардын баасы бир аз кымбатыраак. Эмне үчүн жергиликтүү бадыраңдардын биздеги баасы 180 сомдон экенинин да жообу бар экен. Өзбекстан бизге караганда климаты боюнча жылуу келет. Ал эми Кытайда технология өнүккөн. Бизде кышында суук болгондуктан ананда тиешелүү технологиянын жоктугунан жылытуу системасына көп чыгаша кетет тура. Ошондуктан чыгашаны азайтуу маселеси менен күрөшүп келишет. Биринчи Күнөс Каналар өзүн туш салган, мындай чоңураак трубалар менен советский теплицаларды копия жасаган. Алардыкы орточо баасы $80-90 болуп чыгып кеткен да, 1 квадратный метр. Мунуку бүт бар ичинде тегил даже топурагы менен, мешочектер менен биз ошол жака отургузабыз. Бүт барын ичинде санаганда ошол $45 чыкты да. 2 эсе арзаныраак жасаган. Бирок 2 эсе арзан болгон менен дагы менин оюмча эски Күнөс Каналарга караганда 3-4 эсе жакшы. Ар бир өсүмдүктү көздүн карегиндей карап, маалы менен кечиктирбей суугарып туруу жана эгин маалында айырылып мамиле жасоо керек. Анткени аябай назик келет. Бул жерден эми бул бадыраңды өстүрүш үчүн негизи 20 градустан 25-28 градуска чейин эметип туруш керек экен бул. Ошондо булардын өсүшү да жакшы болот. Багы урожайды да ошол убактарда жакшы берет экен. Ошон үчүн азыр биз күндүзгүсүн мына күн тийип турганда бу жерде ачканда күндүзгүсүн где-то 25-28 градуска чейин көтөрүлөт. Түнкүсүн 20га чейин күн жокто отту жагып 20га чейин кармап турганга неме кылып атабыз, аракет кылыпчы. Антпесе булардын баардын кичине эле ылдый температура түшүп кетсе ооруйт экен. Температура көтөрүлүп кетип багы перепад температура болгондо оорулар пайда болот. Жалбырактар адамдар эле багы кесим түрдө. Ооба да, ошондой эле. Адамдан жаман экен бул. Адамдан жаман булар. Бул ушунча болуп өсүп калыптыр эми. Канча күн болду ушул эгилгенинечи? Мунун эгилгенине азыр айтсам 15 күн болду. 15 күндө ушундай 15 күндө ушундай болуп өсүп калат. Бул негизи урукта отургузгандан кийин 3 күндөн кийин бул мына чыгат, бул эки жалбырагы менен чыгып калат 3 күндөн кийин. Андан кийин уже 2-3 жалбырак өткөндөн кийин ачкандан кийин биз буяка пересадить этебиз мешочектерге. Булар өздөрү стаканчиктерде эле болот да. Кичинекей эле стаканчиктерде болот. Анан кийинкисин эметкенде анан эметет. Эми бул ушул өсүп чыгыш керек да, ошо менен алып өзүн эметип чыгат. Мына мисалы өлүп калыптырмы? Муну өлүп калганда эми бул бир нерсеси же топурагы туура болбой калды. Же болбосо бир кандайдыр бир сынып калды, же тамырына доо кетти. Отургузганда тиги мишо эмеден стаканчиктерден бияка отургузганда болбой эле баягы тамырына неме келет, доо кетет да. Булардын тамыры бар, же үзүлүп калат, же эметип калат. Ошондойдон барып анан баягы өлүп калат. Эми булардын ордуна кайра башкаларын алып келип отургузуп неме кылабыз, толуктайбыз. Күнөс Канада жылуулук системасынан көп нерсе көз каранды. Ар кандай жагдайларга карабастан жылуулукту берүү үзүлбөсү шарт. Ал үчүн ишкерлер ар кандай ыкмаларды колдонуп келишет. Бул болсо биздин дымасос. Ошол дымасостон эки четинен чогулган труба бияктан биригип туруп анан уже сыртка чыгарып коет да.
иштеген аябай акырын. Бул деген эгерде мисалы үчүн биз жөн эле көмүрдү жагып атсак, түтүн каяка кетет, өдө кетет да дайыма туурабы? Бул өдө кетирбей биз тартып алабыз да. Эки жактан, эки четинен ушундай сразу котелдон чыкканда экиге бөлүнөт. Анан эки жагынан мындай чогултуруп кайра биз бияктан анан эшикке сыртка чыгарып алабыз да. Ошондо сыртын караганда эч кандай бир түтүн чыкпайт, иштеп аткандачы. Түтүн чыкпайт, эчтеке болбойт, жөн эле аба эле чыгып турат. Абанын арасында тетигиндей кара гүлдөр чыгып турат да. Суу кылып тигинден эле ал толтур акча кетет. Ошого эле жанакы эмне үчүн меники биринчилер $80-90 чыккан. Анткени отопление ичинде аябай кымбат болгон болчу да. Биздин экинчи ушул мындай жылыткан нерсеси бул КамАЗдын радиатору турат, артында вентилятор турат. Ушул котелдон чыккан ысык суу ушул радиаторго кирет, артында вентилятор болсо сууну муздатып, бирок ошол жылуу абаны болсо бияка түртүп берет да. Ошондо бул дагы кошумча биякта жылуулукту кошуп берет. Бирок мындан тышкары биз дагы азыр пока биякта андай нерсени жасай элекпиз. Бирок ушул эле котелдон ысык трубаны биз төрүнө чейин жеткизе эле атабыз. Анан аяктан болсо мындай теплый пол деп коет. Ошондой система менен бул ар бир мешоктордун ортосуна трубаларды коюп чыгарып атабыз да. Ошондо бул андан дагы жылуулукту сактаганга жеңил болуп калат. Күнөскананы иштетүү ар дайым эле ийгиликтүү боло бербейт. Кээ бир учурда кандайдыр бир себептерден улам мынантип иштебей калганда учурлар болот, банкротко учураган учурлар болот. Бул нерсенин себептери ар кандай, кээде адамдын тажрыйбасы жоктугунан же каражаттын жоктугунан болушу мүмкүн. Бул көптөгөн суроолорго биз азыр жооп издеп көрөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Асаналиев Турусбек мырза бул жаатта адис катары көп жылдан бери эмгектенип келет. Ишкерлер күнөскана бизнесин баштоодон мурун көп нерселерге даяр болуш керек. Анткени ар кандай жагдайларга кабылышы ыктымал дейт. Эң биринчи дыйкан эмнеге даяр болуш керек? Ошо күнөскана курам деген дыйкан бул кылдат эң терең изилдеп чыгыш керек. Бул күнөскананын. Ана күнөскананын дагы канчалык деңгээлде ошол өзүнүн койгон максаты, канчалык деңгээлде ошону бизнес кылам. Бизнес кылуу үчүн чоң көлөмдөгү күнөсканалар керек да, чоң көлөмдөгү. Эгерде чоң көлөмдүү күнөскананы иштете турган болсо, анда кошумча каражаты болуш керек буга. Анткени өзүнүн кошумча каражаты болсо, бул бизнести аркалап кетүү кыйын да. Анткени мына эгерде өстүрүп жатып, ошо бир 4 саат, 5 саат температуранын карабай калса, анда кышкы мезгилде толугу менен ошол өстүрүп аткан эмгектин баары текке кетет да, анткени үшүп калат. Же болбосо бир ооруну карабай калса, убагынан кичине өтүп кетсе, ал оору дагы толугу менен ошо өсүмдүктү өлтүрүп койгонго келип калат да, ошол жок болуп кетет да, негизи. Каражаттардын баары тең текке кетет. Бир ишти баштаардан мурун анын бүтөөрүн ойлон демекчи, азыркы күндө күнөскананы куруп алып, иштете албай калган учурлар да көп кездешет. Эми көбүнчө ишкерлер мындай күнөскананы баштайм деп атканда ойлошот да, жөн эле каркасты жасап, эптеп, анан пленка менен жабып, же поликарбонат менен жабып, анан алып туруп бир эптеп бирдеме менен ысытып алсак эле болду депчи. Бирок ал туура эмес. Биякта эң негизги факторлордун бири бул күн. Мисалы үчүн күнөскана суугураак жакта турса дагы, бирок күн каякта көп болсо, ошол жакка жакшы өсөт да. Мисалы үчүн биякта биз тоого жакыныраак койгонбуз. Биякта ар кандай смог болбойт, шаардын үстүндө өтөт смог деген. Анан шаардан түндүгүрөөк жайгашкан жактардан эчтеке өстүрүп албай каласыңар күнөскананын ичиндечи. Ошол үчүн шаардын түштүк жактарынан салыш керек да. Өсүмдүктүн жакшы өсүүсү үчүн жергиликтүү эле топурактарды колдонуу жетишсиз. Анткени биздин топурактардын көпчүлүгү туздуу жана чопосу көп. Ошондуктан Орусия мамлекетинен топурактарды алып келип, аны менен бирге кадимки кыкты аралаштырышат. Эң негизги бул топуракты дагы жакшылап даярдоо болуш керек. Топурагыңар эгерде начарыраак болсо, анда эч кандай түшүм албай каласыңар да. Бул топуракты даярдаш үчүн 1 литр эгерде банкага силер топуракты салсаңар, ал 1 литрге 600 грамм эле топурак батыш керек. Салмагы 600 грамм болуш керек да. Ошондо эң жакшы топурак ошол деп эсептелет.
Биздин эгерде талаадан же мындай любой жерден топуракты алсак, 1 литрге где-то ашып кетсе 1,5 килограммдай болуп кетиши мүмкүн да. Анткени бизде көбүнчө жактарда мындай чопо, анан оор топурак болот да, чопо болуп турат. Анын аяктан тамыры жакшы өнүкпөй калат. Ошол үчүн биз атайын Россиядан торфту алып келебиз. Торф менен бияктан кык, кара топурак бар болсо ошолор менен дагы аралаштырып, биз атайын ушундай 10 литрлик ар бирине мындай каптардан тиккенбиз. Бул каптар мондай агроволокно деген материал болот, ошолундан тигебиз. Бул материал эмнеси жакшы? Бул өзү дем алып турат. Эгерде биягынан аба келип турат да, тамырларына негизи ошо дем алып туруш керек да. Анткени алар ушу кислород менен дем алышат. Андан тышкары, эгерде ашыкча суу каралып калса, анда ашыкча суусу чыгып кетет. Анан мондай болгон атайын капельное орошение деп коет. Ушундай ар бирине индивидуально мынтип келет, сайылат. Анан ар бирине ошо тамыр жагына үстүнөн тамчылабайт, а тамыр жагына суусун берет да. Кээ бирлерде мына мондай болуп тартып коет, эң арзандары да, там 4-5 сомдуктар. Анан алар болсо тамчылай берет, анан ушинтип анан тамыр жагына оюп салат да. Оюп салганда тамырлары бузулуп, анан ошол жактан да оорулар болушу мүмкүн. Мондай болгондо буларда бул эң кымбат, эң жакшы капельный. Муну эми биз Ирандан азыр алып келип атабыз. Ирандан бизге алар мындай жаңы ачылып, ага чейин санкциялар болуп турбады эле. Азыр жаңы ачылган үчүн булар ушу дүйнө жүзүнө эң арзан, бирок жакшы технологияларды сунуштап берип атышат да. Жергиликтүү дыйкандардын айтымында бул жаатта иш баштаган ишкерлер жок эле дегенде 1-2 жолу жоготууга учурашат. Мунун бирден бир себеби өлкөбүздө бул тармактагы адистердин аздыгы жана тажрыйбанын жоктугу. Пример 14-жылы мен баштап атканда акча кенен болчу да. Эле саласың, мээң иштебейт. Башың иштебейт да, анткени эмне, акчанын күчү менен деле бүтүрүп саласың депчи. Анан мына кичине бир кризистер башталды. 1,5 жыл мурун мен 8 миллион сомго бир моментте, бир күндө эле күйүп кеттим. Анткени 20 миң өсүмдүгүм переноспороз деген оору менен ооруп кетип, бизде мындай болгондо октябрда аябай суук болуп кеткен. Анан жаныбыздагы айылдын баары электрический отоплениени иштетип башташты. Напряжениелер момондон секирип атып, бизде свет өчтү. Биз генераторубуз бар, генератор күйдү. Бирок 2 мүнөттөн кайра свет күйүп калды. Анан биз генераторду өчүрөбүз. Кайра тиги светти кошобуз. 2-3 мүнөттөн кайра свет өчөт. Кайра генераторду ошентип, где-то жарым сааттын ичинде 10дон ашык жолу көгүсүп өчүрө бергенден генераторубуз бирдемеси бузулуп калды. Анан кечинде ошол эле күнү кеч болуп калды уже, пока ошентип атканча. Температура эшикте -15 болуп кетти октябрда. Биз эме жок, свет жок, насостор иштебейт, эчтеке иштебейт. Котелубуз уже жарылайын деп атат, анткени көмүр күйүп атат, а суу айланбай калды да. Анан эмне кылмак болуп, ошентип атып, пока 4-5 саат ошол алышып атканча теплицанын ичинде температурасы 5 градуска чейин түшүп кетип, анан катуу өсүмдүктөр катуу ооруп калды, кээ-бирлери өлүп калды ошол жактан эле. Мына ошондуктан жогоруда айтылган маалыматтарды эске алуу менен жети өлчөп бергесип, күнөскана ишмердүүлүгүн баштоо керек. Келечекте бул жаатта да билимдүү адистер көбөйүп, өлкөбүздүн агро тармагына чоң салым кошот деген аруу тилек менен программабызды жыйынтыктайбыз.